Урматтуу Акматбек Келдибекович, мына жакында эле парламент кумтөр боюнча өз чечимин, жыйынтыгын чыгарды. Ошонун ичинде Ата журт партиясынын сунушу негизги болуп эсептелди. Бул боюнча сиздин кыскача оюңуз кандай? Жана ошол жерде өзүңүз кумтөр маселеси боюнча айткан ойлоруңуз жөнүндө бир маалымат берсеңиз коомчулукка. Эми бул жерде биз кумтор боюнча кыргыз элинин бүгүнкү күндө талабы ушул кумтор элге мындай пайдасы келип иштесе экен деп негизги талапты коюп атат да. Биз ошону негиз катары кабыл алышыбыз керек бардыгыбыз. Ак дебей, көк дебей, позиция дебей, оппозиция дебей, ошол эл коюп аткан талапты, ана мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, ошол кантип аткарылсак болот, кантип ошого жетсек болот деген ой пикирди алдыга коюшубуз керек. Ошол жерде мен мына биздин Ата журт фракциянын депутаттары жаңкы 67 жана башка дегенде негиз кылбастан биз өкмөткө ушул 67 болобу, 70 болобу, же 60 болобу, же 80 болобу мүмкүнчүлүк түзүп бергенге мындай аракетти кылдык да. Бул деген сөз бир тараптуу ушу келишимдерден чыгуу. Эгерде кумтор өкмөттүн сунуштарын эске албаса, элдин сунушун эске албаса деп ушундай сунушту бердик. Бирок тилекке каршы баягы 67 гана пайыз өтсүн деген сунуш кичине бул. Ал экинчи этапта боло турган нерсе болуш керек эле, бирок ал көпчүлүк депутаттар колдоп өтүп кетти. Эми негизгиси мына өкмөттүн буга чейин 50% деп алып келгени бул биринчи этаптагы жетишкендик. Эми экинчи этапта ал дагы көбүрөөк болсун, же болбосо чыккан алтындын алтын катары калсын деген депутаттар көп сунуштарды берди, элдер берди. Ошон үчүн биз депутаттардын жалпы бөлүгү колдогондугу ушул эгерде кумтор биз менен сүйлөшпөсө, башка кылбаса, биздин мамлекет айткан сунуштарды эске албаса, анда бир тараптуу чыгыш процессин мындай деп туруп өкмөткө өз ушундай бир укук берип койдук да. Бул жакшы нерсе. Урматтуу депутаттар, биз кумтор маселесин караганда өкмөткө тапшырма бергенбиз. Кумтор менен болгон буга чейинки келишимдерди карап чыгып, кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин кызыкчылыгына башкадан түзүп, башка шарттар менен келгиле деп. Бүгүн өкмөт меморандум алып келди. 50% деп. Биз сунуш берип атабыз. Бул алып келген меморандум кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына туура келбейт, жатпайт деп атабыз. Ошон үчүн биз меморандумду биринчи премьер-министр кол койгонду четке кагышыбыз керек. Премьер-министр айтыш керек аларга. Меморандумдун шарты иштебейт. Эгер меморандумду биз жокко чыгаргандан кийин премьер-министрдин алып келгенин болбойт дегенден анан жаңы шарт менен иштесе болот. Меморандум кайсы мезгилде ратификация болот? Эгерде эл аралык келишимдер же экономикалык келишимдер биздин ички мыйзамга туура келбесе, башка шарттардар болсо, ратификация мыйзамы менен кабыл алынат. Себеп дегенде ага караганда, ички законга караганда бул жерде жазылгандар башка мыйзамдын, башка шарттын негизинде болуп атат. Экинчиден, мына 1 жыл, 3 жылдан бери ушуну талкуулап атабыз. Ким гарантия берет канча алтын казылып атат? Быйылкы жылдын эсебинен эле 7-8 тонна алтын эски шарт менен кетип атат. Андан тышкары канча адамдар бүгүн түрмөгө камалып атат. Ошол кумтордун 2 балага взятка бергенин биз көрдүк. Ошону эмне үчүн взяткодатель деп туруп привлекать этпей, 2 баланы алып барып камайбыз. Акча берем десе, ал 2 бала сүйлөшпөйт да. Ошон үчүн мен дагы жолу Мыктыбек Юсуповдун айтып, биз Ата журт фракциясы биринчи пунктта жазып атабыз. Меморандум о взаимном понимании по проекту Кумтор, подписанный правительством Кыргызской Республики и компания Синтера Голд Инк от 9 сентября 2013 года признать неотвечающим интересам кыргызского народа деп жазып атабыз. Ошону добушка коюп чечип алайлы. Өтө көп маселе көтөрүлдү. Биз азды эле айтып атабыз. Бирок тилекке каршы ошол список бүгүнкү күнгө чейин ачылбай атат. Ал эмне себептен айтылбай атат? Анын себебин мен билбейт экенмин. Мүмкүн аны бербей аткандыр, башка болуп атандыр. Ошол кумтор тарап. Бирок учуру келгенде бул ачык айкын сөзсүз түрдө айтылыш керек. Айтып атпайбы, мындай добросовестный акционерлер дагы бар деп. Ким анда ошол акционерлер болсо Кыргызстанга 33%дан
50%-га жетсин деп өзүнүн 17%-ын берип койду деген суроо болуп атат да. Ким эле ондо өзүнүн пайызын мынакей мен бердим өкмөткө деп берип койду. Ошон үчүн бул жерде суроолор көп. Мен ойлойм, аны ачык айкын айтылыш керек, ачылыш керек. Себеп дегенде биз азыр мурунку кетирген кемчилдиктердин баардыгын эске алуу менен кайра ушул кемчилдиктерди кайталоо үчүн биринчиден, экинчиден ушул кумтор маселесин акыр аягына чейин чекитти коюп, экология маселесин, кыргыз элине пайда келе турган маселесин баардыгын чекитти коюп чечишибиз керек да. Болбосо бул маселе эч качан бүтпөйт. Ал эч ким гарантия бере албайт. Эртең дагы бир 3 жыл, 4 жыл өткөндөн кийин кайра дагы көтөрүлбөйт дегенчи. Кыргыз Кыргыз Республикасынын өкмөтү бир тараптуу кумтор боюнча баардык келишимдерден чыгууну инициировать этсин. Ушуну киргизип туруп коюп коюңуз. Бирок бул деле өзүнүн смыслын жогото баштады. Себеп жеринде 67 деген ал моул шанысты биринчи берип, анан айтыш керек эле. Эми добиваться эткиле. 67 болобу, 70 болобу, 80% болобу деп. Биз бир колун байлап туруп, кайра айтып атабыз. Ошого жетпесең анан кийин чыккын келишимден. Келишимден чыкпай сайын болбойт. Болбойт. Эч ким сүйлөшпөйт. Ата журттук дагы жолоп койдум. Биз ушу менен 40 күндөн бери айтып атабыз. Бир тараптуу келишимден чыгыш керек. Кыргыз мамлекети. Бирок сурок берип аткансыңар да силер дагы. 3 ай, 2 ай деп. Колдоп берели. Жо, биз ошону кабыл алса 1 ай болобу, 2 ай болобу, 3 ай берейли деп атабыз. 3 ай беребиз. Бүгүн суроктун кереги жок. 67 айтсын премьер-министр. 67-ни 5 ай берсеңер мен бүтүрүп келем деп. 4-үчү микрофон. Мына бүгүн эле массалык маалыматта ушул маалымат пайда болду. Болот Абилдаев экс финанс министри жана экологиянын экс министри Темирбек Ахматалиев экөөнүн ушу кумтур боюнча жоопкерчиликтүү деп жоопко тартылышы бул жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Эми мындай, ал боюнча Курбан Байгергешев дагы күнөөлөп атышат. Бул жерде өкмөт деген бул коллегиалдуу орган. Ал жерде каалайсың, каалабайсыңбы, өкмөт коллегиалдуу түрдө чечим кабыл алынгандан кийин ал ошол өкмөттүн заседаниясында болот, жыйналышында. Ага чейин тийиштүү министрликтер даярдайт, эксперттер даярдайт, бирок ошол кол көтөрүп чечим кабыл алгандан кийин кайрылган мүчөлөрү ошол токтом чыгыш үчүн кол коюш керек. Бүгүн деле мисалы 50% деп бардыгы кол койбоду. Туурабы? Өкмөт мүчөлөрү. Анан кээ бир министрликтер бар, тиешеси жок министрликтер бар. Эгерде мамлекет катары чечим алгандан кийин ошол мамлекетте иштеп аткан кызматкерлер кол коюп, кол көтөргөндөн кийин аларды бүгүн арасынан тандап алып сен жоопкерчиликтүүсүң деген бул мен ойлойм бул туура эмес. Бул туура эмес. Андай жолго барбашыбыз керек. Себеп дегенде бул мамлекеттүүлүктүн бирден бир түзгөн шарты. Азыр андай болсо бир дагы министр, бир дагы зам министр кол койбойт аз эчтеке. Мамлекеттүүлүккө шек кетип калат. Жантөбө Жолдошович, биринчиден кайсы өкмөт мүчөсү иштеди бул боюнча жоопкерчилик болуш керек. Сиз бошолушуңуз керек. Колунан келбеген адамдарды жумуштан алыш керек. Вице-премьер болобу, министр болобу, алар кетиш керек. Мамлекеттик комиссия болду, депутаттык комиссия болду. Убак берилди. Бүгүн мен дагы жолу кайталайын, тарых үчүн. Бир тараптуу биз чыгабыз деп айтпай сайын, канадалыктар эч качан сиз менен сүйлөшпөйт. Жыйынтыкка жетиш кыйын болот. Бүгүн Синтеранын бир өкүлү айтып атат. Синтеранын бир өкүлү. Biz 1 milyar dolar getirgenmiz dep. Alardın жалпы alıp çıkıp ketken akçası 7 milyar dolarga jetti. 7 есе alıp çıkıp ketти. Oşun üçün, ne üçün 67 oluş gerek? Ne üçün 70 bolboyt? Ne üçün 68 bolboyt? Sebepten dedi biz murunku mizamdar menen murunku kelişimden bardığın jokko çıkarganбыз. Ушуну эске алышыңыз керек. Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы болуп аткандан кийин ушу Кыргыз мамлекетинде турган бийликтин бардык бутактары жоопкерчиликке барыш керек. Өкмөт, жогорку кеңеш ким тиешелүү болсо бардыгы барыш керек ушу жоопкерчиликке. Кумтур маселесинин акыйкат чечилбей жаткандыгы боюнча бүгүнкү күндө Жети Күз элинин Сары айылынын тургундары абдан активдүү катышып, ошолор эл талааны талашып жаткандай болуп жатышат. Ал элге сиз өзүңүздүн кандай сөзүңүздү айтат элеңиз? Мунун жыйынтыгы кандай болуп чыгышы мүмкүн? Себеп дегенде мына бүгүнкү күндө экология шарты боюнча ошол жерге келинген зыяндар.
биринчиден. Экинчиден ошо кумтордон мисалы Камека, Синтера боло биз 1 миллиард доллар короттук деп атат. Бүгүнкү күндө алар 7 миллиард доллардан ашык пайда табып кетишти. Эми мына бүгүн маселе ушунча жылдан бери көтөрүлгөндөн бүгүн эл дагы айтып атат. Давайте экология шартын, кыргыз элине пайда жагын карайлы дагы. Булар 3 эсе, 4 эсе өзүнүн пайдасын алышты. Эми элдин пайдасын көбүрөөк коелу деген шартты коюп аткан, туура эле шарт. Туура шарт. Анан кийин туура маселе көтөрүп чыкса, башка алса, аларды душман көрбөш керек. Иштеш керек эл менен. Эл менен иштеп, ачык айкын айтышып, чечилген маселеге эл деле түшүнөт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде элдин көтөргөн маселесин аларды күнөөкөр кылып башка алгандын эч кандай кереги жок деп ойлойм.